сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көңүлтүр экран аркылуу жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу түз отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Бүгүнкү күнүңөр жагымдуу жана ийгиликтүү өтсүн. Сабагыбыздын темасы сандын бөлүгү. Бүгүн сабакта сандын бөлүгү жана аны кантип табуу керек экендиги жөнүндө билесиңер. Сандын бөлүгүн табууга, салыштырууга үйрөнөсүңөр. Сандын бөлүгү жөнүндө билгениңерди түшүндүрүп айтып бере аласыңар. Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, сыр жана силер жакшы көргөн пицца. Булар эмне деп аталат? Туура, тамак аш. Эмнени байкадыңар? Сыр менен пицца бөлүктөргө бөлүнгөн. Демек, сүрөттөгү тамак аш бир нече бөлүккө бөлүнгөн. Эми сүрөттөгү апельсин канча бөлүккө бөлүнгөн? Апельсин 9 бөлүккө бөлүнгөн. Ал эми бул эмне? Бул калама нан. Ал канча бөлүккө бөлүнгөн? 6 бөлүккө бөлүнгөн. Байкагыла, апельсин жана калама нандын бөлүктөрү бирдейби же ар башкабы? Ооба, апельсин бирдей 9 бөлүккө, нан бирдей 6 бөлүккө бөлүнгөн. Экөөнү салыштыргыла. Апельсин көлөмү кичинекей 9 бөлүккө бөлүнгөн, нан көлөмү чоң 6 бөлүккө бөлүнгөн. Бул фигураларды атагыла. Алардын жарымын же теңин бир бөлүгүн тапкыла. Тик бурчтук. Тик бурчтуктун жарымын табыш үчүн тең экиге бөлөлү. Эмнени байкадыңар? Тик бурчтуу төрт бурчтукту тең экиге бөлгөндө квадрат пайда болду. Экинчи фигура кандай аталат? Үч бурчтук. Анда үч бурчтуктун жарымын таап, кызыл түскө боёгула. Кандай фигура пайда болду? Тик бурчтуу үч бурчтук. Демек, бул үч бурчтуктун жарымы тик бурчтуу үч бурчтук болду. Бул фигура тегерек. Тегеректи түз сызык менен тең экиге бөл. Ар бир бөлүктөрүн сан менен белгилеп көрсөт. Биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү. Бул тапшырмада кандай иш аткардык? Бул фигураларды атадык жана жарымын, теңин, бөлүгүн ар кандай жол менен белгилеп, бөлүп белгиледик. Эми ой жүгүртүүгө берилген тапшырмага көңүл бургула. Касым, Актан, Айбек, Канат бүтүн дарбызды бирдей канча бөлүккө бөлүп жесе болот? Ойлонгула. Дарбызды канча бала бөлүшөт? Касым, Актан, Айбек, Канат. 4 бала бир дарбызды бирдей бөлүп алыш үчүн 4 бөлүккө бөлөбүз. Ар бир балага дарбыздын бирден бөлүгү тиет. Демек, 4 менен бирдин тииндиси 4. Балдар, бизге кызыктуу тапшырма берилди. Көңүл буруп түшүнүп отургула. 12 санынын жарымын тапкыла. Кантип табабыз? Келгиле, 3 бурчтуктар менен чыгарып көрөлү. 3 бурчтуктардын саны канча экен? Ооба, 3 бурчтуктардын саны 12. 12 3 бурчтукту тең экиге бөлгүлө. 12 3 бурчту тең экиге бөлсө 6. Демек, ар бир бөлүгүндө 6дан 3 бурчтук бар. Аны мындай деп жазсак болот. 12 менен 2-нин тииндиси 6. Бул тапшырмада 12 санын тең 2-ге бөлүп, ар бир бөлүгүн таптык. Сандын бөлүгүн табууда кайсы амалды колдондук? 12 санын тең 2-ге бөлүп, бир бөлүгүн тапкыла. Кантип табабыз? Текшергиле. 3 бурчтуктардын саны канча экен? Ооба, 12. 12 3 бурчтукту тең 2-ге бөлгүлө. 12 3 бурчтукту
тең 2-ге бөлсө 6. Демек, ар бир бөлүгүндө 6-дан 3 бурчтук бар. Аны мындай деп жазсак болот. 12 менен 2-нин тиендиси 6. Кийинки тапшырмабыз мындан да кызыктуу жана терең ойлонууну талап кылат. Силер туура ой жүгүртө аласыңар деген ойдомун. Эми ошол эле 3 бурчтуктардын жардамы менен 12 санын 4кө бөлүп 1 бөлүгүн тапкыла. 12 3 бурчтукту бирдей 4 бөлүккө бөлсөк, ар бир бөлүгүндө 3 бурчтук бар. Демек, 12 санын 4кө бөлсөк, тиендиси 3. Бул тапшырмада 12 санынын теңин жана 4кө бөлүп 1 бөлүгүн таптык. Бөлүү амалын колдонуп, барабардык жаздык. Бул маселени кунт коюп окуп түшүнгүлө. Тикмечи 4 метр кездемени тең 2-ге бөлүп 1 бөлүгүнөн көйнөк тикти. Көйнөккө канча метр кездеме кетти? Маселе эмне жөнүндө болду? Ооба, тикмечи көйнөк тиккендиги жөнүндө болду. Маселеде эмне белгилүү? Маселеде 4 метр кездемени тең 2-ге бөлүп 1 бөлүгүнөн көйнөк тиккендиги белгилүү. Эмне белгисиз? Көйнөккө канча метр кездеме кеткендиги белгисиз. Белгисизди кантип табабыз? Көйнөккө 4 метр кездемени тең 2-ге бөлгөндөн кийин 1 бөлүгү кетсе, 4 метрдин жарымын табабыз. Кайсы амал колдонулат? Анда маселенин кыскача берилишин схема түрүндө жазгыла. 4 метр кездеменин жарымын табыш үчүн 4 менен 2-нин тиендисин табабыз. 4-тү 2-ге бөлсөк, тиенди 2. Маселенин жообу 1 көйнөккө 2 метр кездеме кетти. Ушул маселеден дагы бир суроого жооп бергиле. 1 көйнөккө 2 метр кездеме кетсе, 4 метрден канча көйнөк тиксе болот? Ал кандайча жазылат? 4 метр бөлүнгөн 2 метр барабар 2. Жообу 4 метр кездемеден 2 көйнөк тиксе болот. Эмнени байкадыңар? 2 суроонун тең жообу 2 саны болду. Биринчиде 2 саны 1 көйнөккө кеткен кездеменин саны. Экинчи жоопто 2 саны көйнөктүн саны болду. Гаражда 16 автобус болгон. Автобустун жарымы жүргүнчүлөрдү ташууга чыкты. Гаражда канча автобус калды? Маселе эмне жөнүндө болду? Гараждагы автобустар жөнүндө. Эмне белгилүү? Гаражда 16 автобус болгону жана анын жарымы жүргүнчүлөрдү ташууга кеткендиги белгилүү. Эмне белгисиз? Гаражда канча автобус калгандыгы белгисиз. Аны кантип табабыз? Маселени өз алдынча чыгаргыла. Текшеребиз. Бул маселенин кыскача берилиши. 16 автобустун жарымын табыш керек. Андыктан маселенин чыгарылышы 16 менен 2-нин тиендиси 8-ге барабар. Демек, маселенин жообу гаражда 8 автобус калды. Маселедеги гараждагы 16 автобустун жарымын 2-ге бөлүү менен таптык. Эми 2 маселе боюнча жыйынтык чыгаралы. Маселелер бөлүү амалы менен чыгарылды. Ар биринде сан 2-ге бөлүндү. Жообундагы жыйынтык сандар 8, 16-нын жарымы, 2, 4 санынын теңи. Демек, алар сандын бөлүгү. Алар сандын 2ден 1,
же теңи же жарымы деп аталат. Сандын 2ден 1-ин табыш үчүн аны 2ге бөлүү керек. Сандын жарымын табууга мисалдарды оозеки аткаргыла. 6 санынын жарымы 3. 16 санынын жарымы 8. 30 санынын теңи 15. 4 санынын теңи 2. 14 санынын жарымы 7. Берилген сандардын жарымын теңин 2ге бөлүү менен таптык. Карандаш, сызгыч камдап алгыла. Түз сызыкты чийүү эрежелерин колдонуп 10 см түз сызык чийгиле. 10 см түз сызыкты тең 2ге бөлгүлө. Ал үчүн 10 см түз сызыктын так ортосун таап белгиле. Ал канча сантиметр болду? Оба, 5 см. Түз сызык канчага бөлүндү? 2ге бөлүндү. Ар бир бөлүктө канча сантиметр бар? Ар бир бөлүк 5 сантиметрден. Демек, 10 сантиметрди 2ге бөлсөк, тийиндиси 5 сантиметр. Эми бул сүрөткө көңүл бургула. Эмнени көрүп турасыңар? Сүрөттөн 2 тортту көрүп турабыз. Эмнени байкадыңар? Алар бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи торт канча бөлүккө кесилген? Биринчи торт 1/6 бөлүккө бөлүнүп кесилген. Экинчи торт канчага бөлүнгөн? Экинчи торт 1/12 бөлүккө бөлүнүп кесилген. Кайсы торт көп бөлүккө бөлүндү? Экинчи торт 12 бөлүккө бөлүнүп кесилген. 6 саны 12ден кичине. Андыктан аз бөлүккө бөлүндү. Экинчи торт көп бөлүккө бөлүндү. Эми балдар, торттордун көлөмү кандай экен? 2 торттун көлөмү 1. Эми 1 кесилген бөлүктөрүн карап, салыштырып көргүлө. Кайсы торттун кесилген бөлүктөрүнүн көлөмү чоң? Ооба балдар, 6 бөлүккө бөлүнгөн торттун кесилген бөлүктөрү 12 бөлүккө бөлүнгөн торттун кесилген бөлүктөрүнө караганда чоң. Демек, 6 бөлүккө бөлүнгөн торт 12 бөлүккө бөлүнгөн торттон чоң. Биз 1 көлөмдө кесилген тортторду салыштырдык. Демек, торт канчалык көп бөлүккө бөлүнсө, көлөмү ошончолук кичирейди. Тескерисинче, торт канчалык кичине санга бөлүнсө, көлөмү ошончолук чоң болду. Бул тапшырмада сандардын бөлүгүн таап салыштыргыла. 12 менен 2-нин тийиндиси 6, 12 менен 4-түн тийиндиси 3. 6 чоң 3төн. Демек, 12 менен 2-нин тийиндиси 12 менен 4-түн тийиндисинен чоң. Кийинки амалдарды өз алдынча салыштыргыла. Текшеребиз. 15-ти 5ке бөлсөк, тийиндиси 3. 15-ти 3кө бөлсөк, тийиндиси 5. 5 саны 3төн чоң. Андыктан 15 менен 3-түн тийиндиси чоң. 18 менен 2-нин тийиндиси жана 18 менен 3-түн тийиндисин салыштырабыз. 18-ди 2ге бөлсөк 9 жана 18-ди 3кө бөлсөк 6. Демек, 18 менен 2-нин тийиндиси чоң. Эмнени байкадыңар? Ооба, 1 сандарды бөлүп, тийиндилерин салыштырдык. 1 сандарды бөлүүдө бөлүүчү канчалык кичине болсо, тийинди ошончолук чоң болду. Тескерисинче, бөлүүчү канчалык чоң болсо, тийинди ошончолук кичине болду. Жыйынтыгында барабарсыздык пайда болду. Демек, 1 сандардын бөлүгүн таап салыштырдык. Бүгүн сабакта нерселердин, дарбыздын, торттун, кесиндинин жарымын, теңин таап белгиледиңер. Сандын бөлүгү жөнүндө билдиңер.
Сандын бөлігін табуда бөлүү амалы аткарылат. Сандын теңин, жарымын, 2/1 бөлігін санды 2-ге бөлүү менен таптык. Сандын бөлігі жөнүндө билгениңерди кайра түшүндүрүп айтып бере алдыңар. Мына ушинтип сабагыбыз акырына келип жетти. Сабагыбызды бул макалдар менен аяктайлы. Илим окуу булагы, билим өнөр чырагы. Андыктан балдар талыкпастан билим алгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.